Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн Бишкек административдик сотунда Бүтүн Кыргызстан партиясынын маселеси боюнча иш каралды. Борбордук шайлоо комиссиясынын партияны шайлоодон четтетүү боюнча чечими боюнча Бүтүн Кыргызстан партиясынын арызы каралып, сот ишти бүрсү күнгө 9-сентябрга жылдырып койду. Бул боюнча бүгүнкү тегирмен телеберүүсүнүн түз эфиринде ушул теманы жана башка шайлоо процессине байланыштуу айрым маселелерди талкууламакчыбыз. Талкууга Бүтүн Кыргызстан партиясынын өкүлү Айданбек Акматов менен борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Атыр Абдрахматовалар катышып атышат. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Кош келдиңиздер. Алгач эле Айданбек мырза, сиз азыр түз эле менимче соттон келдиңиз. Сот жана эле бүттү, жарым саат мурда. Ошол сот отурумунун жүрүшү боюнча, анын бүрсү күнгө калтырган, эмне себептен калтырганы боюнча, жылдырганы боюнча айтып берсеңиз кыска. Мен соттун ичине кирбедим, бирок сырттагы чыгым маалымат берилген боюнча ушул судья Анара Эгембердиева борбордук шайлоо комиссиясынын ошол отурумга катышкан мүчөлөрүн, мына Атыр Абдрахматова айымды дагы сурап, ушулардан дагы ошол иштин чоо жайын тактап алууну туура көрүптүр. Мына ошондуктан сот 9-сентябрга жана өзүңүз айткандай жылдырды ошол мезгилге. Сиз мурда күнгү отурумда, борбордук шайлоо комиссиясынын отурумунда сиз бир топ аргументтерди айтып туруп, жанагы жумушчу топтун чечимин мыйзамсыз, легитимсиз дегенге алып барып такадыңыз да. Анын ошол боюнча кыска айтып берсеңиз өзүңүздүн аргументтериңизди. Борбордук шайлоо комиссиясы атайын биздин өзүбүздүн мыйзамыбыз бар, шайлоо комиссиялары жөнүндө. Андан кийин борбордук шайлоо комиссиясы бекиткен регламент, иштөө регламентибиз дагы бар. Бул экөө тең укуктук ченемдик акт, мындай жөн эле кагаз эмес. Андан кийин өзүңөр көрдүңөр, бул ошол 3-сентябрда болгон жыйында борбордук шайлоо комиссия мүчөлөрү гана эмес, 30га жакын журналисттер, байкоочулар, партиялардын өкүлдөрү катышты да. Андан кийин биз күн тартибин бекиткенде эле ошол кайсы партия кайсы күнү талапкердин тизмесин берсе, ошол ирети менен эле күн тартибин бекиткенбиз да. Анан Бүтүн Кыргызстан саясий партиянын суроосу 10-суроо болчу. Андан кийин аларга жакындаганда эле биз күн тартибин колго салып бекитебиз да. Демек күн тартибин өзгөрүшүн да колго салышыбыз керек болчу да. Андан кийин колго салынбай эле Төрайым өзүнүн демилгеси менен эле жылдырып койду, эчтеке деп айтпай эле. Анан эми ар бир немесин ушундай процедуралык аябай эле көп бузулуштар болот да. Мисалы ошол эле кыргыз тилинде материал даярдалбайт, берилбейт, кыргыз тилинде талкуу жүрбөйт, мыйзамга жараша. Анан эми ар бирине эле тиешелбей макул деп унчукпай калдык. Анткени тиги башка саясий партиялар дагы бул ошол каттоо мөөнөтүнүн акыркы күнү болчу, анан башка элдин баарын дүрбөлөңгө салбайлы деп биз эми макул күтө туралы эмне болор экен деп үмүттүк да. Анан кийин акыркы 3 партия калганда биздин аппараттын ошол доклад окуп аткан аппарат кызматкери чарчады, сусап кетти. Танапис 10 мүнөткө дешти да. Анан макул деп 10 мүнөткө мен биринчи сунуштадым. Ешимов Акылбек Жүсүпович да ошол документтерди текшерүү боюнча жумушчу топтун жетекчиси. Бизде тажрыйбада бар, жетекчи өзү доклад кыла берсин, уланта берсин десем, болбогой иште. Анда колго салбай эле таркатып ийдим. Макул деп таркап кеткенден кийин 10 мүнөт дегенден кийин 10 мүнөт эмес 40 мүнөт күттүк. Анан баарыбыз күтүп отурабыз да. Эмчи анан эмнеге күтүп отурабыз? Айтпайсыңар чоо жайын десек, дагы 15 мүнөт керек, азыр бир нерсени тактап атабыз деп койду да. Макул деп дагы 15 мүнөтүн күттүк. Андан кийин жарым-жартай кимибиз бар, кимибиз чыгып кетти, ким кирип ушинтип кирип чыгатты да мүчөлөрчү. Анан ошол танапис бүтүп жыйын башталганда бардыгы башкача болуп кеткен көрүнүп калды. Анткени биздин регламент боюнча, мыйзам боюнча бизге ошол күн тартибин, анан кийин күн тартибиндеги маселелердин материалдарын алдын ала бериш керек. Тилекке каршы алдын ала берилбей, кечиктирилип 51 мүнөткөргө кечиктирилип берилди. Ошондо бардык партияларды тууралуу ошол жумушчу топтун тыянагы турган да. Анан кийин БШКнын чечим долбоору турган, бардыгы мыйзамдуу, мыйзам чегинде, эч кандай мыйзам бузуу жок, катталсын дегенчи. Бүтүн Кыргызстан боюнча дагы. Анан жана танапис бүткөндөн кийин шарт биздин жанакы биз жыйын залында отурган компьютерде БШКнын чечим долбоору өзгөрүп кетти да. Ага чейинки жумушчу топтун ага чейинки документинде катталсын деп турган колдор койулганы катталсын деп турган. Анан аз айтып берем. Андан кийин ошентип өзгөрүп кетти. Анан кийин доклад кылганда ошол корутундуну, жумушчу топтун корутундусун тескери окуп баштады да. Бардык маалымат ошондой келип туруп, анан аягында келгенде, жыйынтыктоочу жагына келгенде каттуудан баш тартылсын, анткени мыйзам бузуу болгон жана башка деди да. Анан кийин
биздин ошол ички документация менен иштөө боюнча биздин БШКнын регламенти боюнча материалдар даярдалганда сөзсүз түрдө ошол жумуштуу топтун мүчөлөрү кол коюшат документке. Бул юридикалык документ, жөн эле оюнчук эмес. Андан кийин аны сөзсүз түрдө юротделдин кызматкерлери кол коюш керек. Андан кийин биздин аппарат жетекчиси кол койгондон кийин анан кийин төрайымга киргизишет да, анан төрайым өзүнүн ошол буйрутмасы менен бизге таркатыш керек да. Регламент иштөө принцип боюнчачы. Процедура боюнча. Анан кийин долбоор киргенден кийин демек ал коюлган, кол коюлуп чыгарылган бизгечи биринчиси. Анан жанагы экинчи башка такыр тескери чечим чыккандан мен сурадым да, биринчиден Конституцияда дагы ошол биздин мыйзамда да жазылган, ошол депутаттарды шайлоо боюнча мыйзамда да жазылган, шайлоо комиссиясы ачык иштеш керек, коллегиалдуу органбыз. Сөзсүз түрдө эгерде жанагындай танапис биздин аппараттын сусаганынан эмес, ошентип чечимди өзгөртө турганга барган болушса, анда ачык болчу. Азыр жумушчу топтун жыйыны болот, күтө тургула депчи. Антип айтылган жок биринчиден. Экинчиден коллегиалдуу орган болгондон кийин сөзсүз ошол жумушчу топко катышкан мүчөлөргө маалымат бериш керек болчу. Ошол жыйында жанымда отурган Кайрат Осмоналиев мага маалымат айтышкан жок, мен катышкан жокмун жумуштуу топко деди. Демек аны да чип салышкан. Эмне себептен түшүнүксүз. Андан кийин Анткени ал мурунку отурумда бир каршы сөздөрдү айтып алган. Ал мурунку отурумда Турсунбай Бакировнун арызын каралтканда каршы сөзүн айткан, бирок добуш берүүгө катышпай калган да, анткени байланыш үзгүлтүккө учурап катышпай калган. Андан кийин мен сурандым, макул, мунун баарын жаап жашып турсуңар, бизге айтпап турсуңар, бизди тең көргөн жоксуңар. Анан биздин ошол жол жоболорубузга ылайык кайсы бир талапкердин же кайсы бир саясий партиянын тиешелүү иш аракет болот да, бизде сөзсүз түрдө ошол партиянын өкүлү катышыш керек, анткени ачыктык, анан эки тарап болуш керек. Анан ошол бүтүн Кыргызстандын ыйгар мукуттуу өкүлү отурган жыйында сурадым. Сиз чакырыштыбы, барып катыштыңызбы? Жок, мен чакырылган эмесмин, мен билбейм. Ал биз менен эле залда журналисттер менен чогуу эле турганда. Мен укпаптырмын, мага айчыккан жок деди ал дагы. Бул дагы мыйзам бузду. Анан эми аягында макул, баардыгы болуптур дедим. Эми баарыбыз эле юристпиз. Эми мен практикада жүргөн юрист. Мага документти көрсөтүп болочу. Регламент боюнча сөзсүз түрдө жанагындай мен айткандай процедура менен баардыгы кол коюп, жумуш топтун мүчөлөрү чечимге кол коюп, юротдел кол коюп, анан кийин аппарат жетекчиси кол коюп, анан кийин кириш керек эле да. Өзгөртүн дачы. Кана десем, өзүңөр көрдүңөр, тилекке каршы биз ооз-эки айттык, болот деп койду. Ооз-эки айткан болбойт, анткени биздин шайлоо комиссары жөнүндө мыйзамда так жазылган. 13-беренеде Боршайкомдун мүчөсү шайлоого карата ошол негизи эле шайлоо комиссарында жүргөн ар бир документ менен таанышууга укугу бар. Биздин БШКнын жетекчилиги милдеттүү, тең укуктуу, мыйзамдуу, ачык ишти алып барганга. Андай иш болбой калды. Ошол себептен мен коллегаларыма айттым, бул деген биздин мыйзамдарда көрсөтүлгөн шайлоо документтерин фальсификация деген берене бар, жоопкерчилик көрсөтүлгөн. Бул кылмыш жаза кодекси менен жоопкерчиликке тартылган чоң күнөө. Андан сырткары ал жан жөн эле коелу, эми биздин укук органдардын иштегенин да билебиз. Негизи эле азыр ушинтип ойнотуп 1 саат элдин баары түз эфирди көрүп турушту. Мага мигранттар да жазышты, башка региондордун элдери жазышты. Ай, эмне болуп атасыңар, 1 саат отурасыңар, улантасыңар, улантпайсыңар депчи. Демек, документ ар бир өзгөртүлгөн сайын баардык мүчөлөрү кол коюп, жумуштуу топтун ошол жумуштуу топтун мүчөлөрү долбоорду макулдаш керек. Макулдаш керек да. Кол коюш керек. Кол коюш керек. Анан айттым, макул, ишенейин, жумуштуу топту өткөзүп турсуңар. Купуя кылып, бизден жашырып, айтпай. Анда ошол азыр окудуңар эми тыянакты башкача кылып. Ошонун кагаз жүзүнөн берип коелучу. Бул юридикалык документ да. Анткени бүгүн мен силерге бирди айтам, эртең башканы сүйлөйм. Кайсынын ишин болуп калат? Болбойт, анткени бул эми килтеген БШК мамлекеттик конституциялык орган болгондон кийин, килтеген жогорку кеңештин шайлоосун өткөзгөндөн кийин, негизи эле даже кичинекей жергиликтүү кеңештин шайлоосун өткөзгөн күндө дагы баардыгы ачык, баардыгы ошол мыйзам чегинде тууралап, жазалып, анан кийин чечим чыгарыш керек да. Ага карабастан эле күчкө салып, көпчүлүк мүчөлөрдүн ошондой адаты бар. Баары эле бир топ сүйлөшүп, баса калып сөз бербегенгечи ошондой аракет кылышты. Анан кийин мен айттым, ошол бир гана документти көрсөтүп койсоң ишине. Мына элди баары отурат. Баардыгыбыз күттүк. Көрсөтсөң анда чындап эле ошондой мыйзам. Андан сырткары дагы бир неме. Саясий партиялардын берген документтерин Боршайком 10 күндүн ичинде кечиктебестен караш керек да. Андан кийин ошол жагдайлар жаңы тыянакка киргизген жагдайлар эмне себептен мындан мурунку күндө каралган жок? Эмне себептен акыркы 10-күнү ушул кечке калтырып, созулатып, танапис кылып атып, анан кийин кечөө таппаган окуяларды бүгүн таап чыгарып атасыңар. 10 күн иштеп таппаганды 40 мүнөттө таптыңар деп эле ачык сурадым да, анткени эми ошондой болуп калды да. Айдамбек мырза, сиздерден андан мурдагы күнгү жыйынга катышып, чечим колдоо таппагандан кийин сиздерди катышууга макул болгондон кийин ишенип кеткенсиздер да.
Менде эртесин өзгөрүп кетишин күтүңүздөр беле? атыр айым айткандардын бардыгы саясий чечим болгонун, жогорудон буйрук болгонунун белгиси да. Булардын бардыгы, булар ошол өткөрөбүз деген документтердин бардыгын даярдап, долбоорлорун даярдап, токтом долбоорлорун бардын компьютерлерине киргизип, документтерди даярдап, андан кийин бир нерсе өзгөрдү. Булар мүмкүн Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүн мындай капысынан ушундай буйрукту беребиз, анан ошону аткарууга мажбур кылып, баягы эсин жыйганча бардыгын жайлап салабыз дегенде, бул жогору жактан келген саясий буйрук экенин белгиси да. Болбосо булардын бардыгын даярдап коюш керек эле да булар. Бул саясий буйрук болуп, ушул оппозициялык Бүтүн Кыргызстан партиясын шайлоого жолотпоонун жогору жактан түшкөн, акыркы мүнөттөрдө түшкөн, акыркы сааттарда түшкөн ошол буйрук. Мына ошону ошол Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү аткарып беришти. Ал эми Турсунбай Бакир уулунун маселесине келгенде, менде чындыгында ушул карап жатканда ушул маселени Турсунбай Бакир уулунун максаты ишке ашыш үчүн бир гана добуш жетпей калды. Эгерде мен өзүмчө ойлодум, эгерде эртең булардын баары кайрадан тескерисинче бизди колдоп добуш керек. Колдоп добуш бериш керек. Эгерде өткөрөбүз десечи, 8 менде пессимисттик не койдук. Кантип ушул 7 мүчө макул деп добуш берип коет деген менде бир өзүмчө бир ишенбөөчүлүк болду. Бирок кээ бир аябай күчтүү юристтер менен сүйлөшсөм, алар айтышты, жок, булар бардык маселени чечишти, эч нерсе таппады, бүттү, булар катташ керек деди. Ну, как адам катары менде бирок мындай туюм болду, ушундай болуп калышы мүмкүн деген. Көрсө чындыгында эле буларда эч кандай себеп болгон эмес, каттабай койгонго. Болгону жана саясий буйрук, акыркы кездеги түшкөн буйруктун негизинде гана булар ушундай чечим кабыл алып, саясий чечим кабыл алып, оппозициялык партияны четтетишкен. Бул нерсенин максаты эмне? Булар өздөрү каалагандай башкара турган парламентти түзгүсү келип жатат. Булар өздөрү каалагандай өкмөттү түзгүсү келип жатат. Бул жерде оппозициялык бир күчтүү партия болбосун деп жатат. Булар кандай коррупция болуп жатса мамлекетте, ошол бойдон болсун деп жатат. Көмтөрдүн алтынын кантип уурдаса, ошентип уурдай берсин деп жатат. Таможняда кандай уурлук болсо, ошол уурдала берсин деп жатат. Булардын бардыгы саясий буйрук деп атпайсызбы? Саясий буйрук, саясий негизге такап атасыздар да. Бирок ошого кандайдыр бир негиз, бир күмөн барбы? Мына негиз. Саясий үстүртөн саясий буйрук түшкөн. Буйрук болбосо булар эмне үчүн мурда даярдалып коюлган токтомдун отурушат, 1 саатка жоголушуп, эмне кыларын билбей. Эмне булар кандай үстүнөн аян түштү? Эмне ошол акыркы мүнөттөргө чейин мыйзамдуу эле келаткан. Туурабы? Акыркы мүнөттөргө чейин мыйзамдуу эле келаткан, акыркы суроосу карабай башка биримдик беле, кийинкиси ошол партия өтүп кеткенде эле ошого чейин мындай коптондуруу пайда болгон да, бирдеке болгонго депчи. Анан кийин ошол кабинет кылып эле бөлүнүп ары бери чыккандарынан дагы түшүнүксүз болуп аткан да. Анан азыр ага айтып айтат, мындан мурунку күнү ошол Турсунбай Бакир уулунун арызынын негизинде каттабоо боюнча маселе өтпөгөндөн кийин БШКнын мыйзамдарында, регламентинде кайрадан кайтып келүү маселе жок да. Азыркы чечим ошол эски чечимге кайрадан кайтып келүү чечим болуп калды да. Мындай расмий тамга менен жазылбаганда дагы, бирок ошол негиздер, жүйөлөрдү кайтадан кайталап, дагы кошумчаларды кошуп, мисалы ошол эле Кыргызстан мисалы саясий партиясынын тизмеси акыркы күнү келип түштү туурабы. Бир күндө ошондо түнү бою килтеген партиянын дагы документтерин текшергенге жетиштик нечти да, кепилдик беришти коллегалар. Бүтүн менен тескерисинче, түнү ичинде текшерип, тескерисинче мыйзам бузууларды тапкан болуп калды да. Тиги партияны бир түндө текшерип, бардыгы мыйзамдуу болду дагы, бияктан туруп тескерисинче болуп калды да. Анан мындай менин пикиримче, кандай гана саясий буйрутма барбы жокпу анысына мен баа бере албайм. Бирок Борбордук шайлоо комиссиясы мүчөлөрү дагы коллегиалдуу элдик орган болгондон кийин эл өкүлдөрү шайлап атпайбы биз, ошол эл өкүлдөрүнүн колу буту болуп атабыз да биз делечи. Элдин кызыкчылыгын жогору коюп, ар бир биздин кадамыбыз мыйзамдуу болуш керек да. Эч ким мындай күмөн санап, кандайдыр бир мындай ишенбестик болбош керек да. Ар бир кадамыбыз ачык, түшүнүктүү, анан негиздүү болуш керек, мыйзамдуу. Азыр кечээкү эми бул мен азыр интернеттен деле окуп атам, элдин пикиринче, чындап эле мен жанагынтип бир гана документти бергилечи деп сурансам, ошону да бере албаган, бул эми мыйзамдын одоно эле бузулушу да. Ушул талаштын бардыгы жанагы тизмеден келип чыгып атпайбы? Тизмени түзүүдө алишемдиктерге жол берилген деп айтып атышат да. Чындыгында эле сиздерге мыйзам жол берели ошол тизмени деги кишини алып салып, кийин өзгөртүп бергенде? Тизме бекитилет деп гана жазылган. Андан башкасын кимди каерге жылдырат, ал партиянын өзүнүн иши. Кимди каерге коет, канчанчы кылып коет, ал партиянын иши. Ал тизме бекитилет деп гана ушундай мыйзамдын, шайлоо кодексинин талабы бар экен, калганы өзүчөт. Эгерде кайсы бир талапкер, мисалы үчүн,
катышпаймын мен деп, же болбосо өзүнүн милдеттерин аткарбай жатса, же келбей койсо, ал эмне кылыш керек? Ал чыгат да сөзсүз түрдө. Мындайда мыйзам боюнча съезд өткөндөн кийин талапкердин тизмеси өзгөрбөйт да. Бирок мисалы партия документтерин БШКга тапшырганга чейин өздөрү да ичинен текшеришет да. Анан мисалы мен билишимче башка бир партиялардан кош жарандуулугу бар адам чыккан. Россиянын жарандуулугу бар экен да. Анан съезд баары өткөнгө чейин айтпаган экен, анан кийин документтерди тапшырып өздөрү текшерип баштаганда юристтери ошол чыгып, мен ачык айткам, эмне ушуну чыгарышкан да. Ошондой жылышуулар болот. Эгерде ошол бизге БШКга тизмени алып келгенге чейин кайсы бир талапкерлердин мисалы биометрикасы жок, же болбосо жанагындай соттолуулугу айына чыгарылган эмес, өчүрүлгөн эмес, же болбосо жанагындай кош жарандуулук болуп калган, же дагы башка эмелер көп да. Анан мисалы башка кээ бир партиялардан тескерисинче кайсы бир таарынычтар болуп, тизмеден чыгам деп арыздар түштү. Ошондой жылышуулар болот да. Анан бул жерден дагы мындай ойлото турган нерсе, 19 августта ошол ар бир бардык саясий партиялардын съездерин өткөрүү мүнөтү бүткөн. Анан 20 августта Борбордук шайлоо комиссиясынын расмий сайтына маалымат жарыяланган. Ошол 11 партия съездин өткөзүштү. Борбордук шайлоо комиссиянын өкүлдөрү катышты. Бардыгы мыйзам чегинде купуя сырдуулукту сактоо менен, азыр деле кирсең сайтта илинип турат. Купуя сырдуулукту сактоо менен мыйзам чегинде бүт процедура сактап өткөрүштү депчи съездди. Анан мен деле ошо 2 сентябрда мурунку жыйында сурагам да, эмнеге ким барды эле десем, эки мүчөсү барган. Эки мүчө эмес, эки кызматкер барган. Негизи бул да бир жагынан биздин ошол ички мындай менеджменттин туура эмес болгондугу, анткени дайыма тажрыйбада боршайком мүчөлөр барат. Анткени ким жооп берет, биз жооп беребиз. Анан кийин сөзсүз түрдө боршайком мүчөлөр барып, биздин эми сөзсүз да өтүмдүүрөөк да партияларга. Анан ошол жерден кандайдыр бир азыр эми пандемия маалында мыйзамдар жаңы өзгөрдү, мисалы көп мыйзамдын процедуралары өткөн жыл өзгөртүлгөн да. Анан биз БШКнын өкүлдөрү аяка жөн эле барган эмес, саясий партиянын биз деген добуш берүү гана укуктук кепилдик бербейбиз да. Биз шайланууга болгон укугуна да жардам беришибиз керек да. Ошол себептен съездтерге чакырышат, съездтерге сөзсүз түрдө катышат. Андан кийин кандайдыр бир мүчүлүктөр, мындай түшүнбөсүздөр болсо, сөзсүз түрдө барып айтып, кеңеш айтып, оңдоп түзгөнгө биздин милдет, менин пикиримче, элдин алдында дагы, мыйзам алдында дагы. Анан кийин ошол үчүн барат да. Ошо. Анан менин билишимче, биздин ошол эки өкүл барышкан. Биздин юрист менен ошол аппарат жетекчи барышкан. Анан кийин партиянын өкүлдөрү ошол жерден сураганда баары мыйзамдуу, баары жакшынакай деп жооп беришкен да. Анан ошол себептен эртеси биздин расмий сайтка чыгып атат да. Бардык партиялар жакшынакай съездтерин өткөздү мыйзам чегинде деп. Анан менде коллегаларыма болгон суроо ошол болду. Анан кийин эгерде аппараттын кызматкерлери ошондой чабал иш алып бара турган болсо, анда эмне себептен боршайкомдун мүчөсүн эскидей эле бизди жөнөткөн жоксуң? Анткени жооптуу адам, добуш бере турган адам бизбиз. Биз жөнөтпөгөндөн кийин, аппарат жөнөткөндөн кийин мойнго алыш керек. Аппарат барып бардыгы жакшынакай дегенден кийин азыр эми чукуп чыккан, эми баары бир мындай ишеним жаратпаган эле нерсе да. Ушундай болуп калды да. Анан бул эми бул жерде борбордук комиссиясы партиянын ички ишине кийлигишип атат деген сөздөр болуп атат да. Эгерде съезд өзү бекитсе, өзү тизменин алып чыкса, өзү бекитсе, кийин каалагандай өзгөртүүгө мүмкүнчүлүгү болсо, анда эмне үчүн анда борбордук шайлоо комиссиясы барып туруп, мындай беришиңер керек, тигиндей беришиңер керек? Жок, мындай да. Съезд бекиткен тизме ал өзгөрө албайт. Съезд ошол бекиткен тизменин ичинде жанагындай бирөөнүн кош жарандуулугу же бирди көп ошондой чыгарт аларды партия өзү чыгарыш керек да. Анан кийин ылдый тургандарды жогору көтөрүп бере беришет да, мисалычы. Анткени съезд бул ар бир саясий партиянын жогору турган органы, чечим кабыл ала турган. Ошол съезд бекиткен тизме менен эле бизге бериш керек да. Анан ичинде кайсы бир өзгөрүүлөр болсо, ошол гана ошондо кандайдыр бир өзгөрүүлөр болуп атат. Ал эми партиянын ички иши болуп атпайбы? Партиянын ички иши ошол бекитилген тизменин ичинен бирөө жарым чыкканына мүмкүнчүлүк бар. Кайтадан жаңы бирөөнү кошуп, же болбосо жаңыларды дагы эми жаңыча тизмени кылыш болбойт. Менде бир маселе бар да, мына бүтүн Кыргызстан партиясында кичинекей бир ошо техникалык себептерге байланыштуу деген неме дагы айтылып жатат да, ошол эми техникалык себептерге байланыштуу Турсунбай Бакир уулу мисалы үчүн чыгып калган. Бирок мына шайлоонун жыйынтыгына түздөн түз таасир эткен бир одоно мыйзам бузуулар мына интернетте видеолор менен толуп жүрөт. Бир шайлоочунун адамы барып 500 миңге 300 добушту сатып алып атат. Ал эми форма 2 менен жабылап бардык айылдарда жүрүп жатат. Муну эч ким көрбөйт. Борбор шайлоо комиссиясынан дагы бул маселе боюнча эч кандай маселе көтөрүлгөнүн мен байкаганым жок, укканым жок. Эмне үчүн бул шайлоонун сатып алуулар ар бир жерде форма 2-ни толтурган мамлекеттик органдагы ар бир жетекчилер өздөрүнүн кызматкерлерин кол алдындагыны массалык түрдө алып барып машиналарга салып, башка бир жерлерге алып барып, паспорттарын алып, форма 2-ни толтуртуп, кийин добуш берген күнү мына жерге добуш бересиң деп мажбурлап
жүрүшөт. Айылдарда ошондой эле сатып алуулар менен жүрүп жатат. Булар фактылар видео менен да чыгып атат, башка менен да чыгып жатат. Буларга чара көрүлбөйт. Бул бийликтин партиялар ошо биримдиктин мисалы үчүн өкүлү ушул нарында кармалып атат ушуну менен. Биримдик эчтеке болгон жок. Буга эчтеке болбой жатат. Анткени бул бийликтин партиясы. Ушулар эле бардык ушул бийликтин партиясы, бийликтин жанындагы партиялардын бардыгы форма 2-ни кылып жаткан ким ушулар? Булар анткени бийликке таянып, ошолор жасай бергиле деп бул жагынан ой мыйзамдуу шайлоо дейт, экинчи жагынан ушулардын бардыгын жасап жаткан ушулар. Оппозициялык партиялар муну жасабайт. Ошол бийликтин жанындагы, бийликтин партиялары гана ушулардын бардыгын жасап жатышат. Мында эки жүздүүлүк, кош стандарттуулук деген нерсе бизде анан таза шайлоо деп кайда барабыз? Кандай таза шайлоо? Кош стандарттуулук деп азыр сиз дагы Кыргызстан партиясын мисал кылып кеттиңиз буга чейин. Анан бүтүн Кыргызстандан буга чейин деле сиз өзүңүз деле айттыңыз окшойт. Кош стандарттуу мамиле кылып атабыз деп да. Анан кандай Борбордук шайлоо комиссиясы ушул шайлоо башталгандан бери, ушул кампания башталгандан бери кандайдыр бир экиге бөлүнүп тургандай да. Бир бөлүгү бир топ, анан сиз өзүңүз жалгыз бир топ, сиз өзүңүз жалгыз бир топ болуп каршы чыгып келаткандайсыз да. Анан сиздин өзүңүзгө кандайдыр бир басымдардан болуп аткандай, кысым болуп атканын айтып атасыз. БШК дейм башында отурганда эле биз айтат го кышык отурганбызда, анткени биз жаңы иштеп баштаганда эле кичинекей Баткендеги Бешкенттеги айыл өкмөтүн бизден мурунку отурган курам алар айыл өкмөтүнө шайлалбаганынан президентке сунуш жөнөтүшкөн, аны таркатып мыйзам чегинде кайрадан жаңы шайлоо өткөзүшүбүз керек депчи. Бирок биздин төрайым тилекке каршы ал катып ошол Бешкентти чийдирип, Бешкентти биздин жыйынга чыгарып добушка коюп, 70 күн ашкандан кийин го дейм добушка койдуруп, кайтадан 3-чү ирет айыл өкмөттү шайлоосун койдуруп салышкан да. Анан ошондон чыккан негизи башында эле отургандачы. Анан мен эми өзүм шайлоо процессинде 2003 жылдан бери жүрөм, 20 жыл болуп калды. Анан кийин документтин жаап жашырышып, азыр кечээкүдөй эле да, жанагынтип жарым бербей, же болбосо жанагынтип мыйзамды булмалаганда канчалык айтпаштын, эми тажрыйба деген тажрыйба да, мен баары эле шайлоодо канча жылдан бери жүргөндөн кийин башын көрсөң аягы кандай экенин түшүнүп турасың да. Мына ошол себептен башынан айткам да, мен эми килтеген система силерге иштеп атат. Эми ушул бир кичинекей кагазды тууралап жазганды кыла албасаңар, анда эми уят эле нерсе депчи. Ошондон улам жаман көрүнүп келип, анан ушундай бөлүнүп калгандай эле болуп калып атабыз. Бирок мен бир гана позициям ошол мыйзам чегинде, анткени эртеңки күнү мындай жөнөкөй эле азыркы деле күнү жөнөкөй жашоодо эл менен чогуу эле жүрөбүз. Бир Кудай сактасын, бир магазинден же базардан биздин кыргыз элибизден бирөө тозуп алып, бетке түкүрүп сен алдамчысың дегенден көрө мен дайыма тозуп алыш батасын беришет да. Ал жакшыраак го деп ойлойм да, анткени мыйзам элдин кызыкчылыгы бул ошол нерсеге кызмат кылыш үчүн келгем да. Анан эми бекер келишпестик болот, тилекке каршы албетте коркутуулар дагы болот. Азыр деле коркутуулар аркаман кайтарып жүргөндөрдү да көрүп атам, мисалы. Акыркы аракеттериңиз боюнчабы байланыштуу? Ушу могу азыр Кыргызстан партиясы менен башталган ызчуудан кийин ошо аркабыздан бир-бирден киши коркугон эле болгон сезим болуп атат да. Мен кээ бир коллегаларым айтат, биздин аркабыздан киши жүрөт депчи. Анан кийин ошол биздин ушул БШКнын имаратында да ошол адамдар жүрүшөт. Анан кийин булардын маселеси каралып бүткөндөн кийин алар ишке чыга алып, бул мынтип айтты, тигил мынтип айтты деп отчет берип аткандарын көрдүм да. Анан кийин өткөн шайлоолордо деле, президенттик шайлоодо да коркутуу болуп, үйдү кайтарышып, апамдын деле, кошуналарым деле ошол кайтарган балдарды айдашып кеткиле, мен караңгыда түндө эмне кылмай үйдө деп апам кийин ооруп калды да. Ошондон кийин дагы анан ошондой эми болот тилекке каршы. Өткөн шайлоодо, президенттик шайлоодо мен кабинетимди 6-7 ирет кулпусун сындырып келген аракет болгону эми көрүнүп турду. Анан кандай десем, учкашпа же болбосо баргандан кийин корккондун кажети жок да. Менин пикиримчечи, эми Кудай сактасын, бирок чындап эле кайсы бир оюндарга аралашып, же болбосо кайсы бир мыйзам бузууларга аралашпаганга аракет кылганыман мени коркута албайт го деп ойлойм да. Анан саясий партиялар боюнча бир нерсе айткым келет. Эми Тарымбаштыр негизи бизде мындай жакшы тажрыйба калыптана элек да. Жаңы азыр деле көрүп атасыңар, жаңы партиялар көп пайда болду. Ар бир партияда кандайдыр бир уюштуруучулук, мүчүлүктөр болду да. Анан кийин ошол ар бир чекит тине анан эмелерине тийише бергендин бул кажети жок да. Бул БШКнын макамы эмес, БШКнын функциясына кирбейт да. Анан кийин биздин мүчөлөр тилекке каршы ошол ыйгарым укуктуу өкүлдөрдү чакырып алып, чай беришип, анан тягын сурап, биян сурап, туган тушканын сурап, анан жанагындай башкандай мындай иликтөөчү, укук коргоо органдары болуп кеткен да. Ошол себептен мен айткам да, партиянын ички иштерине киришүүгө болбойт.
Анткени шайлоо могу парламенттик шайлоо башталганда эле өзүңөр билесиңер, жанагы Сагынбек Абдрахманов жетектеген СДПК партиясы бизге документ бергенде кайтадан ушул эле көпчүлүк мынакей булардын эски курам менен жаңы курамдын СДПКнын мүчөлөрүнүн арасында сот процесстери жүрүп атыр, бирөөнү чайтып тура эмес экен, бирөөнүкү тура экен деген жөө менен аларды четке калып салышкан да. Андан кийин алар эки инстанцияны утуп келишти. Эки инстанция тең Борбордук шайлоо комиссиясы ушундай ичине кире калып документтерин карап, иликтөө жүргүзгөнгө болбойт, саясий партиянын ички иштерине кайсы бир кимди делегат кылып чыгарат, кимди талапкер кылып көрсөтөт, башкысы ошол мыйзам чегинде көрсөтүлгөн съезд өткөзүп, мыйзам чегинде көрсөтүлгөн квоталарды сактап, анан кийин тартипти бекитиш керек да. Ушундай эле техникалык каталар көп эле партияларда бар экен айтып. Кечирим сурайм, дагы бир неме да, мен аны далилдей алган жокмун, тилекке каршы кайтадан мыйзам бузулду. Ошол биздин жумушчу топ талапкердин тизмесин бербей коюшту. Мен 2-3 күн болду, 3 күн мурун сурангам, анткени биз эми жыйындан бекиткенде бизге аны көрсөткөн жок да, талапкердин тизмесинчи. Жана жумушчу топтун тыянагын эле чыгарып бекиттик да. Анан кийин тиги журналисттер сурап атышат, тиги талапкер бар экенби, жок экенби деп аткандан бизге берилсем, жалпы жана коомчулукка 5 күн ичинде расмий жарыялайбыз кеспесиничи, ошого таянып мага бербей коюшту. Силерге мен айттым, мен БШКнын мүчөсү болгондон кийин силер көргөн тизмени мен эмне көрбөйм? Силер беришиңер керек. Азыр социалдык тармактар тытып жеп атышат, тиги бар экен, бул жок экен. Мисалы, кайсы партия экенин айтпай эле коеюн, байкуш бир талапкер муниципалдык кызматтан бошонуп чыгып, мен ушул талапкерлик тизмесине кирдим, көрсөттү, мен сезден кийин деп арыз жазыш керек да муниципалдык кызматкерлерчи, убактылуу бошотуп тургула деп. Убактылуу бошотулаттыр дагы, анан кийин бизге түшкөн тизмеде жок кайра. Анан эми ошондой окуялар болуп мындайлар ондоп саналат да. Анан бизге дагы ошондой бардык саясий партиялардын талапкерлердин тизмесин бербей койгондо эле, мисалы мага менин пикиримче бул мындай ишеним жаратпагандай иш аракеттер да. Ушундай техникалык каталар дээрлик көп партияларда бар экенин айтып атат да. Дээрлик барында дейли. Болуп аткан айтылып атат. Бирок бүтүн Кыргызстандыкы көрүнүп калып атат. Ошо бүтүн Кыргызстанды ушинтип жасалма жол менен четтетүү, анан кандайдыр бир шайлоочулардын анда эле өзүнүн жүздөгөн миңдеген электораты бар да. Ошолордун шайлоого болгон укугун чектөө деп айтылат саясатчылар. Албетте, сөзсүз түрдө. Биздин миңдеген шайлоочуларыбыз мына көрүп атасыңар, көчөлөргө чыгышка мажбур болуп жатат. Бардык жерде митингдерди өткөрүп жатат, кайрылуулар жасап жатат. Мына бүгүн дагы ошолор бардыгы жүздөп, миңдеп келишип ушул жерде соттон адилеттүүлүктү талап кылып жатат. Булардын укугу жок болуп калды, булардын укугу тебеленди. Булардын шайлоо укугу жоголду. Ондогон, жүздөгөн 120 талапкердин шайлануу укугу бузулду. Бул жерде бардыгы ушул бир бүтүн Кыргызстан оппозициялык партия болгон үчүн гана ушундай баягы өзүнүн башындагы төөнү көрбөй, бирөөнүн башындагы көзүндөгү чөптү көрөт деген макал сыңарында ушундай калды. Булардын бардыгы азыр эл Борбордук шайлоо комиссиясына аябай нааразы болуп жатат, көпчүлүк. Бул жерде Борбордук шайлоо комиссиясын шайлоодо мүмкүн бир өзгөрүүлөр керектир. Себеби Борбордук шайлоо комиссиясында 12 мүчөсү бар, анын 8и негизинен ушул бийлик тарап дайындайт да, президент, анан коалициялык көпчүлүк деп ошол тарапка кирген. Анан оппозициялыктарга 4 гана кандидатты көрсөткөнгө мүмкүнчүлүк берилген, ошо жаңылбасам. Мына ушул жерде дагы бир өзгөрүү керек да. Чындыгында бийлик өзүнүн каалаганын жасап, шайлоону ушундай манипуляция кылып, оппозициялык партияларды кысымга алып, анан өздөрүнүн ушундай коррупциялык иштерин, өздөрү каалаган партияларды алып келип, ошондой иштерин улантуу үчүн жасаган иштерине чек кое турган. Биз эгерде шайлоодо революция кыла албасак, анда көчөдө эл көчөгө чыгып кетет. Мына ушул шайлоону чын, акыйкат жасаганга, өткөргөнгө үйрөнүшүбүз керек. Бул жерде Борбордук шайлоо комиссиясында эч кандай күмөн болбош керек да. Мен Атыр айымга 100% кошулам. Борбордук шайлоо комиссиясынын ар бир кадамы ачык, мыйзам чегинде так болсо, күмөн болбосо, элде дагы нааразылык болбойт. Партия лидери Мадумаров бүгүн эле айтып кетти. Эгерде соттун чечимине карайбыз, соттун чечими адилетсиз болсо, биз митингтерди улантабыз деп да. Бул мен эмнени айтып атасыздар? Митингтерди элдин өзү улантып жатат. Эл өзү көчөгө чыгып атат. Көрдүңөрбү? Эл өзү көчөгө чыгып, өзүнүн укугун өзү коргойбуз деп жатат. Мына бүгүн өздөрү эле ар түз эфирлерден, Facebook'та жүрүп жаткан түз эфирден уктук деп ондогон, жүздөгөн адамдар өздөрү келип кошулуп жатат. Биз көрүп жатабыз, бул адилетсиздикке каршыбыз. Бүтүн Кыргызстан шайлоого барыш керек. Шайлоочулардын партияда укугу бузулбаш керек. Бийлик оппозициялык партияны кысымга албаш керек. Мүмкүнчүлүк бериш керек деген. Элге мүмкүнчүлүк бергиле, шайлоодо утса утат, утпаса калат. Элге мүмкүнчүлүк бериш керек. Атырайым, жана сиз тизме жөнүндө айтып кетпедиңизби? Тизмеде өзүн таппай калгандар деп. Бирок маалыматтар чыгып атат, тизмеде кылмыштуулугу бар, соттуулугу барлар, кылмышкерлер деп коелу.
соттуулугу бар адамдар же болбосо соттуулугу жоюла элек адамдар бар деп, көп болуп атат деп деген маалыматтар чыгып атат. Айтпаймынбы, тилекке каршы. Алар сиздер текшергенсиздер да, БШК текшерет. Ошол жумушчу топ текшерди да кайдадан эле, анан кийин талапкердин тизмесин тилекке каршы мен коомчулук менен чогуу эле бүгүн алдым, эркин тоо кезде азыр сумкамда жатат. Ошо туруп журналисттер менен чогуу туруп текшерип көрөйүн деп атам, анткени ушул жагандай жагдайлар болуп атат да, ар кандай сөздөр. Мыйзам боюнча билесиңерби, ушул биздин мурун соттолугу бар болуп, бирок соттолугу мыйзам чегинде жоюлган адамдар шайлоого катыша беришет. Эгерде жоюлса мыйзам чегинде. Ошол себептен аны эми ошол биздин жумушчу топ текшериш керек болчу. Мындай да биз 12 мүчөбүз, атайын ошол чакан жумуш топторго бөлүнүп, эми башынан эле бири-бирибизге ишенбестик кылган балда тура эмес да. Биз жумуш топторго бөлүнүп, анан кийин ошол ар бирибиз ошол жумуш топтун алкагында иш алып барып, анан бардык суроонун баарын ошол БШКнын жалпы отурумуна чыгарышыбыз керек да. Анан башка жумушчу топко барып, мурун ошондой болгон, тилекке каршы башка жумушчу топко барып маалымат сураганда, мисалы партиялардын, талапкерлердин каржыланышы боюнча суроолор туулуп жатканда, өткөн президенттик шайлоодо мен барып сурасам, ага бербей койгон учурлар болгон да. Быйылкы могу шайлоого мен ошон үчүн ошол саясий партиялар менен талапкерлердин каржы маселелери ачык айкын болсун деп өзгөртүүлөрдү, чоң өзгөртүүлөрдү жетиштим. Ошо азыр баары сайдыкка баарын илип атабыз. Бул мен баштаган реформа болчу. Анан ошон үчүн бул ишти аягына чейин жеткизейин деп мен азыр ошол жумуш топко кошулуп алгам да. Документтерди кабыл алуу же болбосо мурун мен дайыма арыздарды кароо жумуш тобунда отурчумун, анткени ошол арыздарды кароо принцибин Евросоюздун Венециялык комиссиясы менен чогуу, эксперттер менен чогуу мен шайлоо процессиндеги арыздарды кароо принцибин да өзгөрткөм да. Кардиналдуу, анткени мурун башаламандык болчу. 2 күндү кантип санайсың, 3 күндү кантип санайсың, качан арыз бересиң, качан бербейсиң. БШК мынтип өнөтөрчү да. Анан аны эми өзүм дагы талапкер, өзүм дагы юрист болуп, ошонун баарын башынан өткөргөн киши катары мен анын жообун өзүм жазып чыгып, баардык арыздар ошол сайтка илиш керек, анан кийин мөөнөттөрдү кантип санайбыз, сот кантип мынтет баардыгын жазып чыккам да, өзгөртүпчү. Азыр ал аябай жакшы мисалы тартип болуп калган. Ал тартиптен мисалы ошол эле экинчи тарапты сөзсүз түрдө чакырыш керек дегендерди да киргизгем да, мисалы ачык айкындуулук болуш үчүн. Анан ошого да жетишкем. Анан ким билиптир эми азыр биздин ошол талапкерлердин тизмесин текшерүүчү жумушчу тобубуз ушундай оюн чыгарып ийгеринчи. Анан талапкердин тизмесин бүгүн эле алдым, эми анын баарын карап текшеришибиз керек. Эгерде кайсы бир фальсификация, кайсы бир жалган маалымат биз тараптан кетип калса, сөзсүз түрдө аны териштириш керек да. Бирок кайдадан эле да. Башкачтандырууну каалабайсыңарбы? Мен баягы күнү төрайымга 2-3 ирет ишенбестик көрсөттүм да, анткени Кыргызстан саясий партиясы менен болгон окуяда деле менин пикиримче БШКга мен көбүрөөк да, доом көбүрөөк, анткени уюштуруучулук жактан дайыма ушундай болчу. Мисалычы өткөн шайлоолордо 6 болду, бүттү, 6 эшик жабылып, расмий эшикке чыгып, бардык эмелерге, журналисттерге мына момча партия берди, бүттү. Анан жанында ишенбестик пайда болгондон кийин ачык киргизиш керек эле. Киргизип, мынакей папкаларда турат, мынакей бул партияныкы, бул партияныкы, бул партияныкы, бул партияныкы деп ачык көрсөтүш керек эле. Азыркы кезде ошондон бир партия мисалы үчүн элүү эле эме берген, талапкердин тизмесин берген. Чындыгында бизде закон боюнча, мыйзам боюнча 75, кеминде 75 бериш керек. Анан алып келип кийинкисинде кайра толуктоо берген деген ушундай имиштер сөздөр дагы аябай күчөп кетет. Тилекке каршы ошон үчүн чыгып атышпайбы? Анан кийин ошондо биздин отурумдарга, жумушчу топтун отурумуна, текшерүү процессине сөзсүз түрдө байкоочулар катыш керек. Сөзсүз түрдө ошол партиянын өкүлдөрү катыш керек, сөзсүз түрдө журналисттер катыш керек. Эмнеге аны купуя сыр кылып жаап жашырабыз? Мисалы ошол эле президенттик шайлоодо, өткөн президенттик шайлоодо мен жанагы кол тамгаларды текшерүү жумушчу тобуна киргем да. Андан кийин ошол эле Канатбек Исаевка, мисалы, ал талапкерлигин көрсөтүп, эсиңерде болсо, биз кечинде баардык материалдарды жапканбыз, баары жайында экен, жетиштүү кол тамга чогулткан экен деп бекиткенбиз. Эртең менен туруп Масал кон каражаттарды окусам, ызычуу. Келсем, 3 папка, 2 папканы унутуп коюптурбуз, карабаптырбыз дейт. Кантип болгону 9 папка тыштаса, биз чогуу текшерсек, анан кийин аны кайра түнү ошондой өзгөрүп, пикир өзгөрүп кеткен, анан кийин Канатбек Исаевди БШК талапкер катары чектөөдөн баштаткан, мисалычы. Анда менин пикиримче ошол Исаевдин мисалы укугу бузулган. Кантип эле түнү жашнакай туруп, мен өзүм катышкан нерсе, жашнакай турган кол тамгалар текшерилген жыйынтык тыянак кайра турган. Азыркыдай эле болуппайбы? Анан кийин бир замат тыянак өзгөрүп кетти дагы, билтеген 3 папканы унутуп коюптурбуз, кайрадан текшерип атабыз, жетишпей калды. Сиз айтып атпайсызбы, БШКнын төрайымына 3 жолу ишенбестик көрсөтүлдү. Ошо айттым мен ошондой. Бирок сиздин ишеним көрсөтпөөңүз жөн эле ооз айтылып калдыбы же кандайдыр бир документ тештирилип, андан кандайдыр бир жыйынтык чыгыш керекпи? Биздики мыйзам боюнча көпчүлүк мүчө менен биз ишенбестик көрсөтүшүбүз керек. Көпчүлүк боюнча. Тилекке каршы биздин көпчүлүк мүчө менин пикиримди колдошпойт да, көп учурларда. Анан кийин
канчалыкка чейин чыдап ушундай өзлөрүнүн эшик катары көрсөтүп элден тил алганга даяр экендерин ким билет, бирок чыдамдык деле. Борбордук шайлоо комиссиясында эмне деген мындай драмалар жүрүп жатканын мына Бакиевдин учурунда жанагы Клара ким деген бир Кабилова деген эжекебиз ачык айтпады беле. Ал жерде Максим Бакиев эмне деген гана басымдарды жасап, эмне деген азыр деле ошондой болуп жатат. Азыр деле буларга ар кандай маалыматтар, мунаны жаса, муну жаса деген басымдар жасалып жатат. Ошонун айынан мына 1 сааттын ичинде бардыгы өзгөрүп, астын үстүн болуп жатпайбы? Көз көрүнө. Андан башка шек жок. Ушундай нерселер болуп жатат. Сиз азыр эле жанагы форма 2 жөнүндө айтып кетпедиңизби? Массалык түрдө миграция кылып атышат деп. Бул эгерде ушундай жүрүп атканда, бул шайлоонун кандайдыр бир өзгөртөбү нугун? Бул ошо шайлоочуларга басым жасаганга, алардын добушун көзөмөлдөгөнгө буларга мүмкүнчүлүк берет. Муну административдик ресурс деп атасак болобу? Албетте. Административдик ресурс. Бул сатып алуу менен административдик ресурс да. Экөө бирдей. Административдик ресурс дегенибиз бул мамлекеттик кызматкер өзүнүн кол алдына кызматкерлерди бир мына шайлоо участкасына барып добуш бересиң деп ошол жерге алып барып атат. Жанагы форма 2 менен алып барып ошол жерге койдуруп атат. Бул ошол жерде мен көзөмөлдөп алам деп. Сени шайлоого келгениңди, добуш бергениңди көзөмөлдөп карап алам деген сөз да. Мажбурлап бул добуш берүүнү баягы эркин добуш берүүгө жасалган тоскоолдук мажбурлоо. Бул жерде БШКнын ролу кандай болуш керек? Ошол кандайдыр бир чара көрө алабы ошондой жерде? Албетте. Азыр шайлоочулар эгерде мурунку шайлоолордо шайлоочулардын тизмеси менен кандайдыр бир мүчүлүштөр, мыйзам бузуулар пайда болсо, биз дайыма мамлекеттик каттоо кызматтын күнөөлөчүбүз да, ошолорго барып жоопкерчиликке чындыкты тапкыла депчи. Азыркы мыйзамдын өзгөртүүлөрүнө, жакыркы өзгөртүүлөргө байланыштуу Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоочулардын тизмесинин тазалыгына, чындыгына, тактыгына жооп берет. Толук кандуу. Өткөн жылы ушул өзгөртүлгөн, азыр Боршойком гана ошол шайлоочулардын тизмеси менен иштеш керек. Албетте мен билишимче ГРЭСтин мамлекеттик каттоо кызматкерлери баары бизге келип жардам беришип иштеп атышат Боршойкомдочу, анткени алар иштеп көнүп алышкан. Бирок азыр ушул массалык түрдө форма 2 менен катталуу боюнча ошол добуштарды сатып алуу аракети менен же болбосо административдик ресурсту колдонуу аракети менен бизде азыр 20дан ашык расмий арыз түшкөн. Өзүбүз дагы кошо ошол социалдык тармактарда мисалы мени бекитет тегетип. Мен дагы ошону берем дагы, атайын азыр укук коргондоруна териштирүү жүргүзүп атат. Ошол эле нарында болгон окуя боюнча жанагындай капотко туруп алып элдерди акча сатып аласыз мындай бөлүштүрүп аткан адам боюнча дагы азыр нарындык ички иштер министрлиги бөлүмүндө териштирүү жүрүп атат. Тилекке каршы ошол мөөнөттөр сакталбай жатканы капаландырат, анткени мыйзам боюнча, шайлоо мыйзамдары боюнча 3 күндөн 5 күнгө чейинки убакытта териштирүү бүтүрүп бизге жооп бериш керек эле да. Анткени эгерде административдик ресурстун пайдалантканын далилдешсе, муну укук коргоо органында далилдеш керек. Анда ал кишини кызматтан кетирип, айып пул салып, же болбосо эркинен ажырашканга чейин барат. Эгерде жана форма 2 менен биз азыр өткөндө эле Гүлнар Кошбековна Журабаева биздин дагы бир мүчөбүз жакшы сунуш киргизген өткөн жумада эле. Ошол биздин шайлоочулардын тизмеси илинген сайтка ар бир участка боюнча канча адам форма 2 менен киргендиги тууралуу расмий жарыялагы деди да. Анткени ушундай оюндар болуп аткандан барыс ачык көрөлү депчи. Эгерде кайсыкта көбүрөөк адам катталып атса, барып текшергенге мүмкүнчүлүк бар биздечи мисалы. Анан тилекке каршы эң макул деп баардыгыбыз макулдашканбыз, бирок жетекчилик аны ичке ашыра элек да. Анан кийин азыр баары бир биз муну канчалык жаап жашырбасын, баары бир муну көтөрүп чыкканга мүмкүнчүлүк бар да. Анан кийин азыр сөзсүз түрдө балким журналисттер менен чогуу участкаларды кыдырабызбы, аны баарын текшеришибиз керек. Бирок Борбордук шайлоо комиссиясы ушул бурмалоолордун баары үчүн жооп берет да. Азыр токтотушубуз керек. Сизге ошол бизге дагы ушундай маалымат түштү. Мисалы үчүн биздин спорт комитетинин жетекчилиги ошол жерде иштеген бир 60-70 адамды мисалы үчүн мажбурлап алып барып, Ноорузга алып барып, Ноорууздагы шайлоо участкасына койду деген маалымат бар. Биз ошону уктук. Ошо мажбурлап автобуска салып алып барып, ошол кызматкерлерин ошол жерге койду деп айтканбыз. Эми болгону алар далилин тарта алган эмес, телефондоруна аябай катуу көзөмөлдөп, буларды мажбурлап алып барып ошол жерге форма 2 менен толтуруп алып барып коюшкан. Мурун форма 2 менен кандай оюндар болгон? Мурунку шайлоолордо форма 2-ни алганда адам өзү барбай эле жанагындай паспорттун көчүрмөсүн алып эле, мисалы бир агитатор же болбосо бир квартальный же домком барып эле документтерди берип эле тиги ГРЭСтин же болбосо участкалык шайлоо комиссиянын кызматкерлери менен сүйлөшүп алышып эле ошондой ызы чуу боло беришкен да. Анан кийин президенттик шайлоодо биз сөзсүз түрдө ошол форма 2-нин арызы биз бекиткен, биз атайын купуя сырдуулукту камсыз кылган белгилери менен өзүбүз чыгарып бергенбиз. Бирок анда дагы ызы чуу чыкты, анткени участкалык шайлоо комиссиясына мисалы кайсы бир талапкер шайлоочулар барса, бизде арыз жок деп коюшкан. Ошол эле учурда видеолор чыгып кеткен, ошол отуруп алып бир эле адам менен жасашаткан дагы болупчу, анан мыйзам бузулуп калган да. Азыркы шайлоодо биз форма 2-нин гана текстин бекиттик.
Жаңағыдай өзүнчө кагаз тиги бул деген жок. Эң башкысы ошол форма 2-ни толтурган адам өзү барып биометрикадан өтүп бар экенин далилдеп, анан кийин форма 2-ни толтуруп ташташ керек да. Ошол себептен тилекке каршы эми адамдардын баарын кошуп алып маршрутка салып, участка кылып таштап атышат да. Анан кийин көбүнчө мындай мыйзам бузууларды мен угушум боюнча, көрүшүм боюнча Чүй областында болуп атат. Бирок ар бир айылда ушундай элден келген маалыматтар ушундай. 200-400дөн жазылып атышат дейт да. Тынымсыз ташып нары бери ташып ушундай кылып. Бүгүнкү сот отурумда Бүтүн Кыргызстан лидери Абай Хамадумаров сот эгерде БШКга ишеним көрсөтпөгөн БШКнын чечимине, анын логикасына таянсак бүгүнкү соттун чечими деле дайын эле көзгө көрүнүп эле турат деп айтты да. Сиздер ошондо соттун чечимине ишеним артып турасыздарбы же кандайдыр бир нерсени сезип турасыздарбы? Ишеним жок, бирок үмүт бар деген сөз айтылып жатат. Бизде ушул мүмкүн деген. Мүмкүн булар деле мыйзамды сыйлап ушунча элдин эми негизи элдин сүрүнөн коркот булар, башка андан башка эч кимден коркпойт. Элдин сүрү, эл көпчүлүк колдоо берсе, мына ошондо булар тайфалдап, ой шайлоо кой жүрөсөк болбойт экен дегенде болушу мүмкүн. Ансыз булар мыйзам буйлаган төө дегенде баягы биякада тиякада тартып кете беришет. Анын эч неме жок. Муну көрүп атпайбызбы? Эгерде соттун чечими сиздер күткөндөй болбосо, кандай кадамдар кылып? Биз мыйзам чегинде саясий күрөштү улантабыз. Дагы соттошосуздар. Соттун инстанциянын чеги бар да, андан албетте жогорку соттон кийин бүтөт. Андан кийин саясий жогорку соттон кийин бүтөт. Жогорку соттон кийин бүтөт, андан кийинки саясий күрөш. Мыйзам чегиндеги саясий күрөш. Демек, мыйзамдуу митингдер жыйналыштар менен. Эгерде азыркы учурда биз элдин пикирлерин деле көрүп атабыз да. Элдин пикирлери нааразылыктар менен кошулуп атат көп учурда. Анан эгерде биз өзүбүз каалаган шайлоо укугубузду кайтарып бербесе бийлик, биз баарына каршы добуш беришибиз деле мүмкүн деген пикирлер бар да. Эми канчалык басымдуу экен, канчалык массалуу экенин айта албайбыз. Акыркы мен көргөндөсөм андай мүмкүнчүлүк болуп калса, анда бул мыйзамдык укуктук талаасы кандай болуп? Акыркы эл аралык республикалык институт бар бизде. Атайын жыл сайын эки ирет жарандардын пикири деген иликтөө жүргүзүшөт, социалдык иликтөө жүргүзүшөт, изилдөө. Алардын ошол быйылкы мынакей жакында чыккан жыйынтыгы боюнча ошол баарына каршы деген позиция жогору турат элдин арасында. Бул эми ошол бардыгыбызга, бардык эле мамлекеттик ишканаларга болбогон ишенбестиктен келген нерсе болуш керек. Анан мыйзам боюнча кандай? Мыйзам боюнча тилекке каршы мындай чийки чабал жазылып калган. Негизи эле ушул шайлоо реформасынын, мыйзамдардын реформасын кылдык деген менен мыйзамда абдан көп келишпестиктер калып калган. Карама-каршылыктар калып калган. Азыр эле ошол жеребьевка боюнча дагы 35 күн мурун, 30 күн мурун бекиткенден кийин деп аябай чийки жазылып калган да. Анан тилекке каршы ошол эле жумушчу топко мисалы мен киргем, анан кийин президенттик шайлоо бүткөндөн кийин мага окшогондорду мени кошуп чыгарып коюшкан да. Мен айтып берем да, ошол силердин коомдук талкууга чыгарып, тегиндей оппозициялык маанайдагы адамдар биз эми элге же мамлекетке каршы адамдар чыккан адамдар эмеспиз. Биз ошол сиздин пикирдин аркасы менен биз кабыл аткан чечимдердин сапаттуулугун жогорулатабыз да. Мындай туура менеджмент, мындай туура лидерствону алып барган адамдар үчүнчү, мындай түшүнө турган адамдар үчүн. Анан тилекке каршы мыйзамдарды ошол шайлоо мыйзамдарында бекиткенде биздин пикирлер кабыл алган да. Анан ошол себептен азыр абдан көп чийки жерлер бар. Ошол эле баарына каршы деген добуштардын жыйынтыгы бардык саясий партиялардан алган добуштардан жогору болсо, анда кайтадан шайлоо болот. Эгерде кайтадан шайлоо болгондо ошол партиялар катыша алабы, катыша албайбы деген жакшы жазылып алган да. Эгерде ошол бир жагынан, экинчи жагынан эгерде шайлоону жанагындай ар кандай мыйзам бузулганын аркасы менен шайлоонун жыйынтыктары жокко чыгарылса, анда ошол мыйзам бузууларга жол берген же аралашкан саясий партия катыша албайт деген так берүүнө бар мисалычы. Ошол себептен эми бул талкуулана турган нерсе, андан сырткары унутпашыбыз керек, биздин жогорку кеңештин макамы бүтө элек. Мыйзам боюнча жогорку кеңештин азыркы иштеп турган курамы, жаңы шайланып келген жогорку кеңештин курамы биринчи жыйын өткөзгөнгө чейин булар иштеш керек, милдеттүү. Мыйзамдуу көрүнүш бул. Эч кандай мыйзам бузуу болбойт. Ошол себептен эгерде элдер чындап эле баарына каршы деген позицияны добуш берип, кандайдыр бир талаш жаралса, жогорку кеңеш сөзсүз түрдө бул маселени карап, мыйзамдарга керек болсо чукул арада өзгөртүү киргизип, же болсо мыйзамга талкуу бергенге укугу ошол жогорку кеңеште бар да. Андан сырткары мен ойлойм, бир жагынан эми моралдык жактан айткым келет, бирок эми бизде тилекке каршы саясатчылардын арасында негизи эле биликчил адамдардын арасында моралдык укук деген жокко чыгып калган, бирок эл баарына каршы добуш берип койсо, кайсы моралдык укук менен кайтадан ошол талапкерлер, ошол саясий партиялар катышмак эле. Менин пикиримче сөзсүз түрдө жаңы саясий партиялар жаңы талапкерлерин көрсөтүү менен барыш керек да. Анда ошо элдин үнү угулган болот. Чоң рахмат, анда биз талкуубузду жыйынтыктасак, биздин убактыбыз келип калды.
келип маегибизге катышып бергениңиздер үчүн сиздерге чоң рахмат. Бүтүн Кыргызстандын иштерине бүрсү күнгү сотуна ийгиликтер каалайлы. Рахмат. Мүмкүн болушунча өзүңүздөрдүн позицияңыздарды жеңип чыгышыңыздарга тилектешпиз. Ал эми БШКнын Борбордук шайлоо комиссиясынын адилеттүү чечим чыгарышына, адилеттүү иштешине тилегибизди айтабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн Бүтүн Кыргызстан партиясынын маселелерин боюнча жана алдыдагы шайлоо процессиндеги айрым маселелерди талкууладык. Бизде конокто Бүтүн Кыргызстан партиясынын өкүлү Айданбек Акматов жана Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Атыр Абдрахматов болду. Кийинки берүүдөн көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.